Өтө сонун, чындап. Атайын чай içпей келгиле дегенден магазин деген билинбейт. Адал эмне алып. Мына заказ бериле мына өзүбүздүкү кыргыздардыкы. Көрүнгөн жерден аласың. Бир-бирибизге поддержка болуп дегендей да мына. Кыргызстанда тойлордо жеген каттамалар, Кыргызстанда жеген боюнча жүрөм. Ассаламу алейкум. Урматтуу Москвалардын катталуучулары, туугандар, амансыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыш чын айтсам өтө өзгөчө чыгарылыш болмокчу. Могу Тажиниса эжебиз бизди 15 күндөн бери связдабыз да. Келип тартып бер, ушундай улуттук таамдарды бир даярдаймын, доставка менен иштеймин. Могу Москвада жүрүп кыргыздын даамын мындай сагынып калган элдер көп болуш керек депчи, чынын айтсам өзүм дагы моундай дастаркан көрбөгөнүмө чынында көп болду же. Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Видеого чыкпай эле коеюн дейт. Бияга кыргызча, биздикилер өзү видеодон чочуйбуз. Денсаулыктарыңыз жакшы эже? Жакшы, рахмат. Жакшы келип алыңарбы? Жакшы. Чынын айтсам, түнү менен даярданыптыр. Түнү менен уктабай даярданып ошо элге көргөзөйүн деп. Алла ыраазы болсун эже. Эми балалардан айтайлык эже. Могу каттамалардын штугу канча? Каттаманын штугу 100 рубльден. 100 рубльден. Да, бул это сливочный майга болот. Баягы суу май эмес, сливочный майга болот. Бул штугу 100 рубльден. Чоң эмди каттамасы окшош го, Апам каттамасы. Анан бул лагмандын камырына эметип атам. Бу жерде өзүбүздө сосиктер дагы алат. Көптөн бери эле мен буларды сатып келип атам. Просто группалардан эле сатам да. Группадан Анан лагмандын тестасы 200 килограммы. А сладкий борсоктун разноцветный бул эме килограммы. Мун килограмм эмес, мун жарым килограммы 400 рубль. Ооба. 400 рубль. Цветнойну. Цветный 400 рубль. О, молодец. Кандай анан денсаулык жакшыбы? Бул обычный болот. Обычный канча? Обычный сладкий борсок бул жарым килограммы 350 рубль. Да, 50 рубль эле разница болот. Да, краскасына 50 рубль эле. Ал дагы Чакчакей. Чакчакей. Мунун эмеси штугу 50 рубльдан. Бунун деле обычный бар. Ал обычный 40 рубльдан. Обычный 40 рубльден штугу туугандар жакшы түшүнүп алып, ооба, штугу 40 рубльден, ооба. Борсок бар. Борсок, ооба. Борсоктун килограммы ал 300 сом. Обычный. Борсок жебегенме көп болуп кетти. Анан эме цветной бар, бул 350 рубль килограммы. Калаган цветиди айтса кылып бересиз. Калаган цветинди. Ооба, калаган цветинди айтса жасап беребиз. Кыпкызыл эсе кыпкызыл, көкмөк десе көкмөк дейт. Билинчиктер эже, билинчиктер. Билинчик бул только сүткө жасаймын, суу кошпоймун. Суу кошулбайт. Жок, суу кошпойм, только сүткө жасаймын. Мунун 10 штугу 150 рубль. 10 штугу 150 рубль. Мо билинчиктер могулар эже? Пирожниктер кандай? Булар капкейка деп айтылат. Мунун штугу 150 рубль. 150 рубль. 150 рубльдан. Бул торт, творожный торт бул эме халял. Халял торт. Продукта, ручной. Ошол мунун килограммына 1500дөн жасап атам. Түрү бар, сникерс бар, красный бархат бар, классический бисквит бар, дагы короче кайсыны кааласа ошону мен жасап берем. Бирок ар кайсынын ценасы ар кандай. 1500дөн башталат. Почти 2000ге чейин бар. Торттун түрүгө карайт. Түрүгө карайт. Ооба, түрүгө. Морковный торттор да жасайбыз. Мен ушул жерден чынында байкы айткым келип атат да, могу Москвада жүрүп атабыз. Мындай адал менен байкы арамдын паркына жеткендер мисалы мындай издеп каласың да, торт издеп каласың, кандай бир жерге мындай көтөрүп барганы дагынчы. Не только бизди жаңы жылда, бир башка күндөрдө эмес, бир мындай майрам кылып, бир күндөрдү бай кылып отуруп жейлик мо, эжелердин мээнетини бай кылып, ооба. Алла ыраазы болсун эже. Ишиңизге ийгилик. Могулар кандай эже? Булар жанагы той-пойго кире беришке коет деп калдыңызбы? Ачылышты, баягы ожиданияны тойдун ожидания болот го. Жеп турганга. Ошого анан эми ар ким ар кандай, кээ туулган күнгө да эми школго төгөрөгүмдө садикке 2 жыл заказ бердим, о жерде частный садик бар. Эми баягы балдарга удобный да, бул деген кичине кашты менен берип коет, ооба. Ошол
Мен да муну окуш үчүн бир жерде деле окуп үйрөнө албадым. Муну мен чынын айтсам 2-3 жерден окудум. Тортто. Окугам дең а? Окуганмын. Сертификатым бар дең. Бир жерден окуган бүттүп, ошол бойдон иш алып кете албадым. Мунун деле секреттери көп экен. Ар ким ар кандай окутат экен. Анан ар кандай эме менен стаж менен ушул эмеге чыктым. Эми 3 ай болду буйруса. Ишти баштадыңыз. Каттама бурсоктун мен 1 жыл болуп калды. Сатып жүрөм, кошуналар, метрозда хозяйкалар бүт бар эле заказ кылып, таныш болуп эле булар той топурларга, жакшылыктарга бүт эле эметишип атат. Азыр уже заказдар бар эми орозого, оз ачарга. Уже бир 5-6 жазылып койгон. Ошол күнгө депчи. Анан эми буюрса орозо келатат, кыргыздын эме күндөрү, ыйык күндөрү. Ошол күндөрдө кызматта болом, жасап берсе жасап беребиз, колубуздан келишинче. Мо торттордун түрлөрүнү бардыгын мо Тажинса эже өзү жасаган туугандарынын сүрөттөрүн коюп койгон мен мына. Карагылачы. Баягы чалып, айтып, мага мындай торт керек эле деп өзүңөрдүн мисалы крем кошпой кылып бериң, бир нерсе кошпой кылып бериң десе, аларга карап өзүңөргө карап кылып берет экен туугандар. Орозо келип атат жакында, майрамдарда, жакшылык жамандыктарда ушул эжебиз кызматта. Не только жакшылык жамандык, мо ушул видеону хозяйкалар көрсүн, хозяиндерчи, мо квартира кармагандар. Мо мисалы Рязанский проспектинин өзүнүн бир хозяиндердин группасы бар, Кузьминкинин өзүнүкү бар. Муну Тирмизянский деп, Таганскийдин өзүнүн группалары бар. Ошол группаларга жетишсин туугандар ушул видеобузчу. Силердин акалардан келсе, скидкамен жасап беребиз. Ишиңизге келгенче. Мен сиздин WhatsApp группаңызды мо комментарий коюп коем. Мо комментарийда мо эженин группасы туугандар. Үйдө отурушууларды эме Ишиңизге ийгилик. Ийгилик. Жакшы. Заказ бериш керек. 5 килограммга чейин доставка бар метрого чейин. Метрого чейин. 5 килограмм алам десе, метрого чейин өзүм алып барып берем, саатын айтса. Свежий чозуп, мен морозилинке салбаймын. Өзүм сразу чоюп, сразу алып барып берем. Могу жерде хозяйкалар бардыгы билет. Күндө 3 адам, 4 адам 3 килограммдан, 2 килограммдан аз албайт да. Эми күндө бир 7-8 килограмм бар да аламын заказ. Мо угуп аткан болсоңор, мо чайхана иштеткендер чалсаңыздар болот. Оптум түрдө күн баада дагы сүйлөшүп, мындай кызматташабыз дейт мо эжебиз. Ооба. Жакшылык жамандыктарда жакшы эже. Ошо дагы оюм бар, башка нерселерди кошконго. Просто убакыт керек. Заказ болсо ала бересиз. Сүйлөшүп, ала берем, ооба. келишип. Өзүм кухняда иштеп жүрөм. Почти 5 жылдан бери бар эмени билем. Молодец эже. Үйдө отурбай ушундай аракет кылып, кишини оксудан аракетиңиз жакшы экен эже, чынын айтсамчы. Мо түнү менен уктабадым дегениңизге мен чынында баягы болуп турам да. Ора болупсуз эже, биз ора кылып койдукпу депчи. Ушунча мээнетти могу нерсечи, могу мээнет. Мээнет карагыла. Жакындатып көргөзүп койгон досум. Дайын. Могу эже келип, мындай кылып карагыла туугандар. Вай. Курсаңар ачып кетти, жеңер келип, чала бересиңер. Папа, но я хочу шоколад. Өтө сон, не? Өтө сон, чындап. Атайын чай içпей келгиле дегенден чай içпей келгиле эже. Жаман көрбөйсүз эже. Жок, аш болсун, неге жаман көрөт? Бисмилла. Я хочу. Магазиндегиден бак койду. Магазиндеген билинбейт. Адалым не ал? Заказ берилген мына. Өзүбүздүкү кыргыздардыкы. Көрүнгөн жерден аласың. Бирибизге поддержка болуп дегендей да мына. Үйдө отурбай ушунчалык аракет кылып бизнес баштап беребиз. Алла разы болсун эже. Чынында рахмат. Мен ушунчалык ора кылып койдум, жаман өзүм баягы кооктам. Ушундай дасторкон биз досум экөөбүзгө болгондой болуп калды да. Элдин жакшылыгы саат кылай. Сонун, туугандар. Тойлордо жейсиң да. Борсоктон ургун, борсоктон не? Борсоктон ур. Могу интересный болуп атат. Свет красный. Кандай дамы жакшы. Нам өтө сонун.
Жақсы заказ берді туғандар. Жарнамалар бойынша қайырлыңыздар. Эжебиздин номерлерин коюп койдум. Кылган жумуштарын көрдүңүздөр. Бұның бардығы менет да, менет. Чоң менет жатат бұның арқасында. Ошол туғандар аманда тұрыңыздар. Келерки видеолорду көрүшкөнчө каналга катталыңыздар. Рахмат барыңыздарга. Элге көргөзүп тарттырганыңыз үчүн тамактарыңыз дамдуу экен. Жедик рахмат. Заказ бериңиздер туғандар. Ишиңиз ийгилик. Жакшылык күндөрдө жолугуп бакыла берейик. Рахмат.